Саламатсыздар, урматтуу жарандар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кезектүүлүк тизмесинде артыкчылыктуу укук берилген атайын тизме бар. Ошол боюнча азыр көптөгөн суроолор келип түшүп жатат. Биз ошол боюнча кыскача түшүндүрмө бере кетсек, өзүңүздөр билгендей, мурда биздин турак жай программабызда эки гана багыт болгон. Бул жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта иштеген жарандар үчүн жана арзан ипотека. Бул жеке тармакта официалдуу иштеген жарандар үчүн. Ошол эле маалда эч кимге сыр эмес, эми мамлекеттик ипотекалык компания өлкөнүн жарандарын социалдык жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча абдан чоң функциясын аткарып жаткандан кийин бизде калктын мындайча айтканда аярлуу катмарларындагы жеңилдетилген шартта турак жай менен камсыз кылуу боюнча дагы мындай орто астыбызда маселелер келип чыкканда, биз сөз кылып жаткан тизме турак жай программасына биринчи кезекте катышууга укук берген бул тизме 2023 жылдын март айына чейин түзүлгөн. Эмне себептен? Анткени дал ушул күнү 2023 жыл март айында атайын калктын аярлуу катмары үчүн турак жай программасында өзүнчө социалдык атындагы ипотека ачылган. Буга байланыштуу артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмеси 2022 жылдын 2023 жылына чейин турак жай программасынын тандоо талаптарына туура келген учурда жана кагаз түрүндө арыз менен кайрылган учурда ушундай шартта түзүлүп социалдык ипотека багыты ачылганга чейин жарандардын тизмеси кабыл алынган. Мындан кийин жарандардын тизмеси жазуу түрүндө кабыл алынган эмес, анткени элдер кадимкидей эле электрондук портал аркылуу социалдык ипотека багыты боюнча турак жай программасына катышууга электрондук өтүнмө бере башташкан. Биздин расмий сайттагы биз айтып жаткан тизме боюнча мисал түрүндө айта кетсек, дагы жалпагыраак жана элдерге түшүнүктүү болушу үчүн, мисалы бир жаранды ала турган болсок, бул жаран Бишкек жана Чүй боюнча жеңилдетилген ипотека боюнча 2848 орунга турган экен. 4 июль 2022 жылы биздин турак жай программасына кезекке туруп атат. Бирок жана биз буга чейин айтып кеткен министрлер кабинетинин номер 217 токтомунун редакциясына ылайык бул жаран турак жай программасына катышууга артыкчылыктуу укук берилген жарандардын категориясына кирип жаткандыгына байланыштуу жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакы артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат. Заявкасынын номери ошол эле көрүп турсаңыздар, дата заявления деп турат. Бул бизге мамлекеттик ипотекалык компанияга кагаз түрүндө качан арыз менен кайрылган, ошол күндү көрсөткөнбүз. Жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да. Ушуга байланыштуу бир эле жаран бул артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесинде да турат, жана жалпы тизмеде дагы турат. Ушул кезек боюнча абдан көп суроолор келип жатпайбы? Бирок бул кезекте дагы бир жолу белгилеп кетейин, жалаң калктын аярлуу катмарлары да. Майыптар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр, ошундай категориядагы жарандарды мамлекеттик ипотекалык компания жеткиликтүү социалдык турак жай менен камсыз кылуу максатында жана атайын министрлер кабинетинин токтомунун менен киргизилген өзгөртүүгө ылайык биз бул жарандарды атайын ушундай тизмеге кошконбуз. Жана дагы кошумчалай кетчү нерсе, буга чейин дагы айтылып кетти, социалдык ипотека багыты бизде азыр иштейт 2023 жылы марттан бери. Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет. Белгилей кетсек, тиешелүү тизме мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички нормативдик документтерине ылайык дагы мыйзамдуу түрдө келтирилген. Атап айтканда, башкармалыктын 2022 жылдын 26 майындагы атайын чечим менен бул тизме бекитилип, ошол күндөн кийин жана биздин расмий сайтка жарыяланган.